Саламатсыңарбы урматтуу студенттер? Бүгүн биздин өтө турган темабыз көрсөткүчтүү функциянын туундусу саны. Сабактын максаты: өтүлгөн материалдарды кайталоо менен жаңы теманы натыйжалуу өздөштүрүү. Экспонента, натуралдык логарифма түшүнүктөрү боюнча маалымат алуу. Алардын туундусун табуу формулаларын үйрөнүү. Ал формулаларды мисал иштөөдө колдоно билүүгө үйрөнүү. Биз бул теманы өтүүдөн мурда өтүлгөн материалдарды кайталашыбыз зарыл. Көрсөткүчтүү функциянын аныктамасы. Y барабар ax формуласы менен берилген функция a негизиндеги көрсөткүчтүү функция деп аталат. Мында a 0дон чоң жана 1ге барабар эмес. Көрсөткүчтүү функциянын негизги касиеттерин эске түшүрөлү. Ax функциясынын аныкталуу областы анык сандардын көптүгү. Ax көрсөткүчтүү функциясынын маанилеринин областы бардык оң анык сандардын көптүгү. A 1ден чоң учурда Ax функциясы бүткүл сан түз сызыгында өсөт. Ал эми A 0дон чоң жана 1ден кичине учурда Ax функциясы R көптүгүндө кемейт. A 1ден чоң жана A 0дон чоң, 1ден кичинек учурларда көрсөткүчтүү функциялардын графиктери төмөнкү сүрөттө көрсөтүлгөн. Башкача айтканда, A 1ден чоң учурда көрсөткүчтүү функциябыз өсөт. Ал эми 0дон 1ге чейинки аралыкта болсо анда көрсөткүчтүү функциябыз кемейт. Эми биз функциянын туундусун эске түшүрөлү. Функциянын туундусу деп биз дельта x нөлгө умтулганда дельта f бөлүнгөн дельта x барабар f x нөлөбой плюс дельта x минус f at x нөлөбой бөлүнгөн дельта x айырмалуу катышы умтула турган сан f функциясынын x нөлөбой чекитиндеги туундусу деп аталат. Эми биз туундуну эсептөөнүн эрежелерин эске түшүрөлү. Бизге кандайдыр бир u жана v деген функциялары берилсе, бул функциялар x нөлөбой чекитинде дифференцирленсе, анда бул функциялардын суммасынын туундусу туундулардын суммасына барабар. Ушул эле u жана v функциялары кандайдыр бир x нөлөбой чекитинде дифференцирленсе, анда u көбөйтүү v-нын туундусу да ушул x нөлөбой чекитинде дифференцирленет. Ушул эле u жана v функциялары кандайдыр бир x нөлөбой чекитинде дифференцирленсе, анда u бөлүнгөн v катышынын туундусу да ушул аралыкта x нөлөбой чекитинде дифференцирленет. Эми даражалуу функция xn-дин туундусу n көбөйтүү x даражасы n минус 1ге барабар. S турактуу сандын туундусу 0го барабар. Турактуу көбөйтүүчүнү туунду белгисинин сыртына чыгарууга болот. Башкача айтканда, s көбөйтүү u-нун туундусу барабар s көбөйтүү u-нун туундусуна. Синус x-тын туундусу косинус x-ка барабар. Косинус x-тын туундусу минус синус x-ка барабар. Тангенс x-тын туундусу 1 бөлүнгөн косинус квадрат x-ка барабар. Котангенс x-тын туундусу минус 1 бөлүнгөн синус квадрат x-ка барабар. Эми биз өтүлгөн темаларды бир сыйра эске түшүрдүк. Эми биз жаңы теманы түшүнүүгө өтөбүз. Экспонента. Экспонента бул көрсөткүчтүү функция. Ал
2'den çoğurak, 3'ten kiçirek san. X funksiyası eksponenta dep atalat. Көрсөткүчтүү функциянын туундусунун формуласы. Теорема 1. X көрсөткүчтүү функциясы ар бир чекитте дифференцирленет жана X'тин туундусу барабар X'ке. Аныктама. Натуралдык логарифма деп натуралдык логарифма ln аркылуу белгиленет. Негизи боюнча логарифма аталат. ln x барабар логарифма негизи боюнча x. Теорема 2. X көрсөткүчтүү функциясы аныкталуу областынын ар бир чекитинде дифференцирлене алат жана X'тин туундусу барабар X көбөйтүү ln a. Көрсөткүчтүү функцияны дифференцирлөөнүн формулалары. X'тин туундусу барабар X'ка. Даражасы kx плюс b'нын туундусу барабар k көбөйтүү даражасы kx плюс b. X'тин туундусу барабар X көбөйтүү ln a. Даража көрсөткүчү kx плюс b'нын туундусу k көбөйтүү kx плюс b көбөйтүү ln ага барабар. Функциянын туундусун табууга бир нече мисалдарды келтирели. Биринчи, 3 X'тин туундусу барабар 3 X'ка барабар. Экинчи, даража көрсөткүчү 5X'тин туундусу барабар. Биз алгач бул жерде 5X'тан туунду алып алабыз. 5X'тин туундусу көбөйтүү 5X барабар. 5X'тин туундусу 5ке барабар. Андай болсо 5 көбөйтүү 5X даражасы. Үчүнчү, 4X'тин туундусун табалы. 4 даража көрсөткүчү X болгон функциянын туундусун табалы. Бул барабар 4X көбөйтүү ln 4кө барабар. Төртүнчү, 2 даража көрсөткүчү минус 7X болгон көрсөткүчтүү функциянын туундусун алалы. Мында алгач минус 7X'тан туунду алып алабыз. Минус 7X'тин туундусу көбөйтүү 2 даража көрсөткүчү минус 7X ln 2 барабар. Мында минус 7X'тин туундусу минус 7ге барабар. Андай болсо минус 7 көбөйтүү 2 минус 7X көбөйтүү ln 2. Биз өтүлгөн тема боюнча толук маалымат алдык. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.